Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар жана жалпы кыргыз эли, ошондой эле дүйнөнүн чар тарабындагы кыргызмын деп жүрөгү соккон азаматтар, ошондой эле жалпы көк бөрү сүйүүчүлөр. Учурунда айтпасаң сөз атасы өлөт деген акылман кыргыздын кеби бар. Ошону айтып коеюн деп атайын кайрылуу жасоого туура келди. Кечээ эле 22 февралда Ош талас деп ынтымак көк бөрүсүн уюштуруп, кыргыздын азамат жигиттери, ушундай келечектен көптү үмүттөндүргөн кыргыздын патриоттору Болот Дыйканбаев жана Талас Бегалиев баштаган эки уюткулуу журттун жигиттери көк бөрү уюштуруп, эр достугу эгиз, эл достугу деңиз деген бир девиз менен ушундай жакшы көк бөрүнү уюштуруп, ушу элдердин ортосунда ынтымакты, ушу көк бөрүнү өнүктүрөбүз деген болгон аракетти жумшап жатканда, түштө күн ачыкта тийген түшкөн чагылгандай болуп, Туркияда өтүүчү көчмөндөр оюнунда ушу көк бөрү тайгазансыз өтөт деген бир суук кабарды угуп, жалпы эле көк бөрү сүйүүчүлөр, ошонун ичинде Россия Федерациясындагы ар түрдүү субъектилеринде уюшулган көк бөрү федерациянын өкүлдөрү аябай бизге оор кабыл алдык жана катуу тийди. Себеби биз чет өлкөдө жашасак дагы, тили башка, дини башка, дили башка, салты, наркы башка элдердин арасында жүрүп, кең держава Россиянын борбору Москва шаарында Нурбек аттуу жигитибиз, ошондой эле Сибирдин борбору болгон Новосибирск шаарында Каныбек Азиз деген жигиттерибиз, Красноярскидеги Нуралуу деген жигитибиз, Иркутскиде дагы биздин жигиттерибиз, ал жерде Достук деген жигитибиз бар, жана башка жигиттер бар. Ошондой эле биздин Бурятия Республикасында мына мен жана менин тилектештерим, андан сырткары Забайкальский крайдын Чита шаарында Бегалы Ишатов деген жигитибиз, ушундай баардыгыбыз аракет кылып, ушу элибиздин улуттук оюнубуз, ушу көк бөрү өнүксүн, өссүн, башка элдер бизден ушундай байыртан калган улуттук оюнубуз бар экен, ушундай ушул элдин ушундай салты бар экен, ушу бир эле көк бөрү менен бирге эреңиш, эр одарыш, ошондой эле кыз куумай, тыйын эңмей деген башка оюндарды уюштуруп, бир аракет кылып чуркап, ушу биздин бул жердеги жашап жаткан балдарыбыз билип калсын, башка элдер билип калсын деп аракет кылып атканыбыздын баардыгына ушундай үмүтүбүзгө суу сепкендей кылды. Ушундай көк бөрүнү жаман акыбалга калтырган ушу Канат Исаев жана анын бир ууч тилектештери ушу иштен чыккан ири жылан болдуңар. Мен силерге түз эле бетиңерге айтайын, силерде кыргыз деп айтуу дагы өзүнчө бир чоң суроону жаратат. Силер намысы жок, бир болбогон бир ал кызмат деле эмес, көк бөрү федерациясы деген. Ал жөн эле чыныгы патриоттук коомдук уюм. Ошол нерседе өзүңөргө бир авир топтойм, өзүңөргө бир мындай эл аралык кадыр топтойм деп калып күлүп, биздин мына боордош казак менен кыргыздын ортосуна бир чагымчылдык да иш кылдыңар. Биздин болбосо балдарыбыз канчалык азаптарга чыдап деле ушу Казакстандагы оюндарда ойноп келди. Казакстандыктар бизде ойноп кетип атты. Мына андан көрөктүү силер ошо федерацияны талашып, ошо жерде папке шапке талашкандын ордуна чет өлкөдөгү, мисалы, ошол эле федерациянын атынан Өзбекстанда, Казакстанда, андан сырткары Россияда, чет мамлекеттерде, мисалы, Туркияда болобу, Америкадабы, кайсы жерде ушу Тажикстанда көк бөрүгө кызыккан жаштар болсо, ошол жерге тайгазандарды жасап, ошол жерге атайын көк бөрүнүн эрежесин билген тренерлер даярдап аракет кылсаңар, мындан дагы чоң салым болмок. А силер болсо бир болбогон бир ушу федерацияны талашып, ыркты ынтымакты кетирип, өзүңөрдүн трайбалисттик, өзүңөрдүн ичкүйдүүлүк арам ойлоруңарды ишке ашыруу үчүн
Kırgızстанга kıyanattык иш kıldыңар. Силердин дагы бир жолу бетиңерге айтайын. Силер адам деле эмессиңер. Силер дейди кыргыз деп айтуу өзүнчө бир уят иш. Уят иш кылдыңар Кыргызстанга. Силер дейди эгерде башка мезгил болгондо чаба турган, мындай силерди адамдардын катарынан чыгара турган ит адамдар экениңердин жүзүңөрдү бүгүн көрсөттүңөр. Андан көрө силер ушу жана мен алдыда айткандай чет мамлекеттерде көк бөрүнү өнүктүрсөңөр, өстүрсөңөр, ошолорго жардам берсеңер, мындан да жакшы болмок. Мына биз Алтай крайында, Алтайский крайда чыныгы алтайлардын өзүнүн 14 командасы бар. Аны менен бирге биз Россиянын ачык чемпионатын уюштуралы деп атканбыз. Мына кече 23 февралда Красноярский шаарында чоң улак болду. Москва шаарында 7 областтын жаштары биригип Москванын Борбордук ипподромунда көкбөрү уюштурулуп атат. Мындайды силер көргүңөр да келбейт, уккуңар да келбеди. Андан көрөктү бизге колдоо көргөзүп, ушу бизге моралдык жардам берип, бир ооз жакшы сөз айтканга да жарабадыңар. Азаматтар ошондой жерде мекенден алыс ушундай салтыбызды, улуттук оюнубузду өнүктүрүп атасыңар дегенге эки ооз кагазыңарды даядыңар, эки ооз жылуу сөзүңөрдү даядыңар. Андан көрө силерге кур намысы жок туктун айынан ушундай шапке талашып, папке талашып чуркап жүрдүңөр. Ошонун аягы биздин мына тайказансыз оюнга жеткиздиңер. Эгерде муну арбагы биле турган болсо, болот шамшийип, көрүндө жарып жатып бир оодарылгандай болсо керек. Ал киши жаны кашайып канча жолу айтып жүрдү. Ушу федерацияны талашпай, андан көрөктү ынтымакка келип, андан көрөктү ошо биздин ошол киши иштеп чыккан эрежени жайылтып, ошону өнүктүргөндүн ордуна силер өчүрүп, өлтүрүп жок кылдыңар. Дагы бир жолу айтайын. Андан көрөктү Кыргызстандагы жалпы көкбөрү сүйүүчүлөр, улуу муундун өкүлдөрү, орто муундагылар, жаштар бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ушу элибиздин ынтымагы үчүн, келечегибиз үчүн, көкбөрүнүн келечеги үчүн бир муштумдай түйүлүп, ушу федерацияны бир тартипке келтирип, бир эрежеге түшүрүп, бир мынандай элге отчет бере турган, элдер менен эсептеше турган бир атайын бир уюм түзбөсөк, азыркы федерацияны жоюп, ошол менен ары ошо Канат Исаевке ошо көк барын ойнойбу, көк нарын ойнойбу, ойноп жүрө берсин, ага эшек улак деле боло берет андайларга. Андай тайказаны жок оюн ал бир аялдар ойной турган, же болбосо бир намысы жок адамдар ойной турган оюн. Кыргызмын деген ушундай чыныгы спортту сүйгөндөр бардыгы билет. Бардык спорт бул трамва. Трамвасыз спорт болбойт. Бардыгың эле мына эрежесиз ер уруш дейт. Бои без правил. Боксту алайлы, күрөштү алайлы, колу сынат, буту сынат, мойну үзүлөт. Айрым учурда жанагындай эрежесиз ер урушта адам өлүп атат. Кандай эле ушу көкбөрүгө келгенде эле травма опасный болушуп калыш керек. Кыргыздын жигиттери көкбөрүдө сыналган, чыңалган, ошол жерде такшалган, ошол жерден мынандай өскөн, өнүккөн, ошон үчүн көкбөрү ойношот. Ушул нерсени өнүктүргөндүн ордуна өлтүрүп атканыңарды үчүн силерди кыргыз эмес, кыргыздын кыянатчылык, кыргыз үчүн кыянат кылган кыргыздын душманы деп эсептеймин. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктар силерге дагы бир жолу кайрылам, ушу элибиз биримдикке, ынтымакка келип, бу көкбөрү үчүн кан жанын аябай ушундай аракет кылып аткан жаштарыбызды колдоп, ушундай бир федерацияны бир иретке келтирбесек болбой калды. Бардыгыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен түз байланышта Бурятия Республикасындагы Байкал чабандестери көкбөрү федерациясынын жетекчиси Абжамилов Алымбек Жаныбекович болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бардыгыңыздарга ынтымак, ырышкердик, үй бүлөңүздөргө береке, тынчтык, жалпы элибизде аманчылык, токчулук болсун.